Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынганына быйыл 30 жыл толду. Ага ылайык тил комиссиясы Жазуучулар союзу менен биргеликте ушул жылдын май айында «Тилим менин тирегим» аттуу сынак жарыялаган. Ага 30 жашка чейинки жаш акын жазуучулар кыргыз тилин даңазалаган чыгармалар менен катышышты. Мынага 50ден ашык кол жазма келип түштү. Ал кол жазмалар атайын түзүлгөн тастыктама тобуна жашыруун берилген. Анын жыйынтыгы чыгып, максат өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекет тилдин маңызын, маанисин даңазалоо, ал аркылуу жаш каламгерлердин чыгармачылыгына түрткү берүү, жалпы эле тил саясатын насихаттоо болгон. Тандап алынган чыгармага жашыруун добуш берилип, натыйжада 30 жаштагы Элчибек уулу Элдиярдын «Жоголгон муун же кеткендердин балдары» аттуу чыгармасы баш байгеге ээ болду. Ага Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук китеби, алтын калем жана баалуу белектер берилди. Автордун айтымында чыгарма учурдун көйгөйү, миграция маселеси жана тилге болгон кайдыгерликти камтыган. «Жоголгон муун же кеткендердин балдары» аты айтып тургандай эле көрүү катынайынан чет өлкөгө жумуш издеп кеткен мигранттардын балдарын, ара жолдо эне тилин, ата салтын билбей калып жаткандыгы тууралуу жазылган. Жанды кейиткен бул көйгөйдү жоюу үчүн ар бир адам өзүнөн башташы керектигин чыгармада таамай айтылган. Болгон окуяны кагаз бетине түшүрүү менен эне тилдин аброюн көтөрүшүнө салым коштум деп сыймыктанат автор. Кыргыз тилине болгон кайдыгерликти жоюлуу келгиле баягы ошону бергим келди, ойготкум келди да окурманды. Жок дегенде баягы кыргыздык менен кыргызча сүйлөшсө мейли, ал бардык тилди үйрөнүүгө мен аябай макулмун да. Алар билимдүүлүктү, баягы маданияттуулуктун өсүшүнө чоң неме берет, көп тилдүүлүктү үйрөнгөн. Бирок ошол эле менен бирге кыргыз тилинде чогуу ала жүрүш керек. Бүгүн Элдияр сыяктуу кыргыз тилине күйүп бышкан акындардын «Тил улуттун жүрөгү», «Эне тилдин жеңиши», «Кыргыз тилим», «Сабак», «Киргиздерге» аттуу чыгармалардын авторлору байгелүү орундарга татыды. Гүлшан Ташбалтаева, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.